Мына бизге эми эрмек азыр багбандарга бизге эч нерсенин кереги жок. Бизге мамлекет суу чыгарып берсе эле болду. Биз калган проблемабызды өзүбүз Суу чечип чыгарганда алабыз. кандай арык канал казып бериппи же? Канал казып бериш керек. Буровойлорду коюп, скважина чыгарып туруп, бардык жерлерге суу жеткирүү керек. Суу жеткирүү. Буну баягы илгеркидей эле кооператив түрүндө мисалы ошол жеке тараптар же болбосо жанагы бизнес катары көргөн адамдарыбыз, ишкерлер эле өздөрү кыла алабы? Аларды Мисалы менде бир 10 гектар жер болсо, кайракы жер. Ошол жерге мен өзүмдүн каражатымды салып, жанагындай эле кудук казып, же болбосо арык тартып келип, андай аракеттер мүмкүнбү? Же болбосо сөзсүз эле мамлекетти карайбызбы? Мамлекетте каражат көп, мамлекет деген чыгара турган болсо 10 гектарга эмес 1000 гектарга чыгарат дагы. Тетиги 10 гектарга мисалы үчүн суу чыгарганда $60,000 кете турган болсо, эгерде мамлекет чыгара турган болсо, ал жерге $6,000 кетет да, арзан болот. Экономичный болот. Себеби мисалы ошол эле каражат кетет да менден деле. Мен тескерисинче эгер жеке адам катары ошол жерге арык сала турган болсом, арзанын карайм. А мамлекетте жогоруда эле биринчи, экинчи, үчүнчү тепкич бири-биринен тендер тигип болуп атып эле, тескерисинче алар менен иштешүү мамлекеттен сураган оорураак го дейм. Өзү баягы скважина казылганда, скважина казасын, анан 1 метри кээ бирки жерлериники 15.000 сомдон болуп кетет да. Мисалы үчүн 1000 метр каза турган болсоң 15 миллион сом вложение кыласың жанагы жерге. Бул деген частниктер иштетсени менен ал кымбат болот. Эгерде мамлекет мисалы үчүн канал казып туруп ошол сууну алып келип бере турган болсо, ошолдон 100 эсе арзан болот. Буренияга караганда самоток өзү келген арзан болот да. Ошону эске алышыбыз керек. Бул деген чоң мега проект болот. Ошонун эсебинде мисалы үчүн 1 миллион гектар жерге суу чыгара турган болсо, $100 миллион кете турган болсо, эгерде ошо бөлүп чыгара турган болсо, ал жерге уже 3-4 миллиард кетип калат да. Ошон сөзсүз түрдө бул деген чоң ушундай проект болуш керек дагы. Ошол проектти чоң суу алып келип туруп, анан бардыгына бөлүп берүү маселесин караш керек. Ошондо элге арзан түшөт. Мындайча айтканда ар бир ишкер же болбосо ар бир ошол багбан өзүнүн жеринде эмес, бардыгы биригип алып туруп, бир жерге алып жасаганы жакшы. Намного дешевле түшөт. И мамлекет ага жардам бериш керек. Мамлекет ого деген баягында мыйзамдарына жардам бериш керек. Мыйзамдарын кылып, мисалы үчүн азыр мен бир жерге канал казайын деп бара турган болсом, мага деген толгон тогой справканы алып кел дейт, анан чуркап жүрө бересиң. Ар биринин 14 күндөн кетет. Эгер оң жооп берсе, терс жооп берсе дагы 14 күн күтүшүң керек. Ооба. Мамлекетте болсо машина. Мамлекеттик машинада мисалы отдел проектирования бар. Убакытты коюп, бир айда мына каналды чечип койгула, документациясын полный эме алып туруп, старт кранды коюп койгула, мен барып туруп тартып коёмун. Болду, каза баштайсыңар деп койсо, болду, президенттин бир эле сөзү менен эле бүтө турган маселе бул. Мына Ташкөмүрдөн бир канал бар. Ошолго $600 миллион кетет экен. Зато аны менен канча где-то бир 25.000 гектар жер сугат болот да. 25.000 600 миллионду 25ке бөлө турган болсоң, 25.000 гектарга. Бул деген ар бир гектарына бир $1000 эле, бир арзыбаган эле бир тыйын болуп калат да, $500. Аны деген кайра эле ошол элден взыскать этип алып койсо болот да. Мына мисалы үчүн карта кылып бөлүнгөн өзү. Сиздин канча жериңиз бар? Мына $600 миллион бөлөбүз 25.000 гектарга. Ошондо $500 тие турган болсо гектарына. Сизде мисалы үчүн 10 сотик жериңиз болсо, сизден $50. Сизде 10 гектар жериңиз болсо, сизден $5.000. Ошондо кайра эле акчаны алып туруп, ошол эле акчаны дагы башка каналга салып. Башкача айтканда мамлекет менеджер болуп бериш керек экен. Мамлекет менеджер аткаруучу болот. Менеджер жана аткаруучу болуп бериш керек.